Урматтуу Жалал Абад облусунун тургундары, ардактуу мекендештер, бүгүнкү иш-чаранын кадырлуу меймандары. Азыркы тапта өлкөбүздө авиа жүргүнчүлөрдүн агымынын олуттуу өсүшү менен ички жана эл аралык аба каттамдарына суроо талаптар жогорулоонун үстүндө. Бул өлкө аймагында аэровокзалдарды кеңейтүү жана аэродромду чоңойтуу зарыл дегенди туюндурат. Мына ушундан улам бүгүн биз аймактарды өнүктүрүүнүн алкагында өлкөбүздүн 3-чү ири шаары Жалал Абадка Жалал Абад эл аралык аэропортун курулуш иштерин баштоонун урматына мезгил кутусун салуу салтанатына чогулуп отурабыз. Алгач Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө жасалган иштиктүү кадамдардын бири болуп кала турган жаңы аэропортубуздун курулушунун башталышы менен жалпы кыргызстандыктарды, анын ичинде Жалал Абадтык агайын туугандар сиздерди чын дилимден куттуктайм. Жалал Абад эл аралык аэропортунун курулушу Кыргызстандын жаркын келечегин куруу жолундагы маанилүү кадам десек болот. Бул ири долбоорго салым кошкон куруучуларга, инженерлерге, адистерге жана мамлекеттик кызматкерлерге терең ыраазычылык билдире кетейин. Жалал Абад эл аралык аэропорту жаңы Кыргызстанды куруу жолундагы ынтымактын, өнүгүүнүн жана ишенимдин белгиси болуп калсын деп тилейли. Эл аралык аба майданыбыз жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачсын, жараткан жакшы тилектерибизди жалгасын.